Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бизде абдан сонун жаңылык. Мыякта Америкада дүңгүрөтүп сенсация жасаган Айтурган карындашыбыз келип калыптыр. Кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Иштеме болуп атабы? Жакшы, сонун. Негизи Чикагога келгенбиз. Чикагога келген сайын биз деген тракты бузулганга чейин күтпөй эле көргөзүп турабыз. Анан кийин картадан карасак, силердин шабыңар жакын экен, анан Алмазбайкеге баралы, барбасак болбойт деп. Эме майын алмаштырдыбы? Майын алмаштырды, полный претреп инспекция кылды. Трактын жаңы башталып келаткан жерлерин жазап берип атат азыр буйруса. Эметчи? Жолдо калып калбашы. Майды канчага алмаштырып берди? $450. Андай болбойт. Силерге бесплатно бүгүн. Мына азыр деген Айтурган карындашыбыз келип калды. Мен Айтурган карындашыбызды колдойм. Анткенде мен 5-6 жылдан бери эме кылып жүрөм. Келгиле, иштегиле деп. Азыр көрсөтүп атпадыңарбы силерчи? Баса айтып кетейин. Биз деген Кыргызстанга жүргөндө силердин видеоңорду көрүп келгенбиз. Чынын айтыш керек, биз деген Кыргызстанда 2000 канча эле 2020дан баштап эле Американы угуп жүрчүбүз да. Бирок тракистер айына 5000-6000 табат деп айтчу. Анан кийин ал учурда биз Дордойдо иштейбиз, өзүбүздүн бизнесибиз бар. Анан кийин тааныштардан сурасак, квартирага кетет, бунусуна кетет деп туруп, бизге чөнтөгүбүзгө $1000 калат дечи да. Анан кийин биз эсептеп көрүп, $1000 биз бул жактан деле эсептейбиз дечибиз. Анан кийин убакыт өтүп, сиздин видеолорду көрүп, чын эле ушундайбы деп, анан жолго чыгып, буйруса келип, анан кийин өзүңөр көрүп атасыңар, биз кандай гроссторду жаап, кандай акчаларды иштеп атабыз. Мындайлар мурда эле болуп келген. 21-жылы бир Ислам деген эним Алмазбайке жүрүп Калифорнияга барып иштеп келели деди. Мен анда драйвенде иштедим да, стабильность деп 6 жыл. Анан ал кетти дагы 21-жыл ноябрь-декабрь жаңгыз эле иштеп, $60,000 таза пайда алып келип, $4,000 кошуп, Бишкекте бар го, жана дворец спорта. Ошонун жанынан двухкомнатный квартира алып койгон. Уже 22, 23, 24, 25, 4 жылдан бери ал квартирада $450 бир $500 тегерегинде минимум $500 квартирада жүрөт да. Ошондон бери айтып келатпайсызбы? Мына бир жумада 14,000 пайда менен чыкты, тияк менен чыкты деп, мыякта ичи күйгөн адамдар көп да. Анан алар айтат да, бир айда биз 3,000 менен чыгабыз, 2,000 эле алабыз депчи. Эмнеге деп сурайм да. Мен кийин ачыкка чыгара баштаганда элдер айтат, бизден карызга сурашат депчи. Мекендештер карызга сурабай жүргүлөчү. Баса карызга сураган жеринде да чыгаргам. Азыр мурда 5,000 сом сураса, азыр $500 сурап баштаптыр го. Эми эгер сиз өзүңүз иштеген акчаңызга өзүңүз жок, это мои деньги деп айта албасаңыз, билбейм. Силер деген жолдошуңар экөөңөр иштейсиңер. Видеоңорду мен карап турам, азаматсыңар да, азаматсыңар. Мундагы ачыкка чыгарган кишилер да болот, ачыкка чыгарбаган кишилер да болот да. Мындай алганда баягы опытный водительдер аябай көп. Чакан компаниялар бар, 20-30 трагы бар компанияларда. Алар силер айтып атпайсыңарбы? Андан да көп тап койгон кишилер бар да, бирок алар көрсөтпөйт эч качанчы. Биз болсо көрсөтүп атабыз, мотивация берип атабыз, мекендештер келгиле деп атабыз. Мен азыр келип иштесе болот. Самый главный легалдуу жол менен келип, грин картаңар болсо чөнтүктө. Бул деген сөзсүз түрдө эле Кыргызстандагыларды чакыруу эмес, бул Америкада жүрүп, грин картасы болуп, CDL бар, разрешение на работасы жакшы, бирок ошол эле учурда Чикагода үйүндө жаткандар көп да. Ошолор дагы менин видеомдон кийин чыгып иштеп калышты деп мен айталам, потому что көптөр эле жолугуп, ооба рахмат, биз прайм башталганын билген жокпуз, тракта мындай акча бар экенин билген жокпуз, досторумдан сурасаң бардыгы эле ой болбой атат дегенден биз таксиде доставкада жүрүп атабыз деп айткандар көп экен. Ошондуктан тракта акча көп, келгиле доставка таксиге караганда деген гана максат болчу. Мияка деген келген адамдардын 99% тракта иштейбиз деп келишет да. Доставка, башка жумуштар, таксилер ал убактылуу, баягы тракка чейинки. Адаптация болгонго чейин, ошондуктан өздөрүнүн достору эле. Кел Нургазы. Чындыкты айтпайт. Нургазы экөөбүз трак алып келдик. Анан деген жолдон эле айттык Нургазыга. Айтурган келатат деп. Жакшы, мыякта жолдошуңар да? Супер. Ассаламу алейкум. Супер блогер, кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Эмеден эле дабыр жол кармап коеюнчу, эми телевизордон эле көрүп калдыңыз. Жакшы. Жумуштар болуп атабы? Сүрөткө түшкүлө, автограф алгыла. Жок, силер жакшы мотивация берип атасыңар. Биз азыр сүйлөшөбүз азыр. Может деген Айтургандарды алып калабыз өзүбүзгө. Жок, мен деген Айтурганга бир жолу аракет кылгам. Аракет кылып туруп сүйлөшкөнгө. Аянда сүйлөштүк беле телефон менен. Даже мен айткам, канча бир
августтарда бир акция жүргүзгөнбүз да, жана күчтүү спортсмендер келгиле, мыякта көп күчтүү спортсмендер. Трактор иштесеңер 6% кылып берели дегенбиз да. 6% деле жакшы да. Например деген $1200 бир компанияга төлөгөндөн көрө $650 төлөйсүң да, жана 12% кармаганда. Билбейм, дагы сүйлөшөбүз. Бизге силерден эчтеке доход кереги жок да. Эчке доход кереги жок. Биз деген 0-0 чыксак деле, силер болгону деген эмнеси жакшы, биз деген реклама деп атпайбы? Биз болгону эле трактагы эле чындыкты эле айтып атабыз да, ошого көптөрү чычалап кетип атат. Чычаласа чычала берсин, 5 кол тең эмес. Биз деген күрөлөт, баягы биздин ачык эле айтып коелу. Президентибиз айтканда, мен кооз сүйлөгөндү билбейм, мен кооз иштейм деп. Биз кооз иштей беребиз. А так, ишенгендер ишенсин, ишенбегендер чийип түкүрүп жата берсин, Чымы самое главное биз. Бардыгы эле ишенет болгону, акча сурайт деп баягыдай эле ишенгиси келбей эле элдерге ошондой көргөзүп коюп атат да. Бирок чынында андай бар экенин 99% билет Америкадагыларчы. Силер деген канча биринчи гроссуңар биринчи жума 3800, анан 27-24 уккамсың. 27500, 24500. Анан акыркы жума канча болуп калды? Канча болду? 14 болуп 14 000 бирдем болуп калды. Болот эми ал. Жок, эме да. Бир жума окшошпойт. Бир айга окшошпойт. Кээ бир балдар келип калат да биздин деле компанияга. Анан деген бир жума иштейсиң, экинчи жуманы салыштырыш керек. Алар 3 күн иштеп туруп эле кээ бир айтат да, мен кетем башка компанияга. Кетсең кете бер деп коебуз. Ал деген бир жума иштеш керек, 2 жума иштеш керек, 3-чү жума иштеп анан салыштырыш керек бири мененчи. Биринчи жумаң жанагындай 14 000 чыгып калса, 3-чү жумаң 30 чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн силерге ийгилик, аманчылык, өнүп өскүлө. Анда силер квартира алдыңарбы? Биз деле бир айда алдык. Потому что биз деген 30.800 кошуп туруп 2 ай деп койдук да. Бирок бул жактан 24 000, 27 000, анан азыр 14 000, анан кайра могу неделя бар. Ошондо бир квартира кирип атпайбы, бир жума. Бир жуманы эсептедик да, мына 30.800, 27.500, 24.500. Ошон таза пайдалары. Таза пайдалары 63.500. Нормально. Ойундан баштап уктамай жок. Уктамай жок. Контролду сен слабый кылып атасың да. Болбойт мындай. Расслабуханы кармабаш керек. Мындай болуш керек. Айтырган уктап атканда сен айдамыш болуп эле, бир трактордапка кирип, уктап, анан ойгондордо калп эле айдап коюп атканга окшойсуң да. Андайлар болгон, толтура. Мен өзүм ошенткем да. Мен жаңы ученик болуп киргенде баягы учитель уктап атат да. Артымда карайм да. Конкретно уйкум келет да, 1-2 сааттан келет. Анан суудан башыма куюп атып туран акырын бир жерге кирип токтойм дагы, анан 2 саат, 3 саат убагып туран дальше айдап кетип калчумун да. Анан тиги эртең менен туруп эле, "Жок сен аз айдадың" дейт. Сменде тапшырып атасыңбы? Километражды жазып кой. Сменде алып атканда километражды кара. Ошондо алдай албайт. Жакшы, анда силерге ийгилик каалайбыз. Үй бүлө менен иштеп атасыңар, агарып көгөргүлө, тапканыңар өзүңөргө буйрсун. Квартиралардан былчылдатып ала бергиле. Бул деле силер туура айтып атпайсыңар, бул ай сайын эле боло бербейт деп. Праймды кармаш керек. Жылына бир 1-2 ай ушундай болот. Андан кийин азыр түшөт. Мертвый сезон деген бар. Трактор ушундай да. А зато мертвый сезон учурунда деле, например, экөөбүз чим болуп иштеп, такси, доставкага караганда иштесе болот да. Конечно. Хорошо. Ошого Чикагода жаткандар чыккыла, иштегиле. Эме алалы. Силер деген мияка келгениңиздерге чоң рахмат. Анан бизде 25 декабрда Ламиражда банкет болот. Эгерде миякта болуп калсаңар, конок катары келгиле. Ырчылар келет. Чакырабыз. Бүт баары бекер, подаркалар болот. Бир 3-4-5-6 саат ба, может саатка оюнга может инилип Rolex тутуп аласыңар же башка саат тутуп аласыңар мүмкүн. Жок, серьезно, анан эң күчтүү айдоочу, эң күчтүү механик тигүү да эме кылабыз. Эрлан Андашев инибиз макул эми сөзүңөрдү эки кылбай эле учуп келатат, самолет менен келет. Биякта ырчылар болот, бичилер болот. Эң күчтүү айдоочуңар. Жок, эме силер менен азыр кадрдан кийин сүйлөшүп кызыктыруучу нерселерди айтабыз. Анан эми кыргыз болгондон кийин бирибизди колдоп, сүрөп дегендей, аракет кылышып атабыз. Биякта баягы бат-баттан май сай алмаштырат. Биякта дагы бир шап бар. Аяктан баягы 3 күндөп элчике, кандай жакшыбыздар? Элчике моторлорду жасап калат 3 күндөп, жана головкаларды жасап калат. Бир 7-8 баланыкын алмаштырып бердик. Кээ бирөө салыштырып келет, Калифорниядан келет, Агаядан келет, силердики арзан экен депчи. Анан элчикеден чыккан трактор кайра келбейт. Ошоңчу. Анан деген биз шаптын ачкан себебибиз, кээ бир компаниялар бар, 100дөн ашып кеткен компаниялар бар, шабы жок да. Трагын баары шалдырап бүткөн да. Биз болсо ар бир трактор жолго чыгаарда мияка киришет, желинин дөңгөлөктүн желине чейин текшерип беребиз да. Той
моюң бүт бар экен. Тумна мыякта тоюң турат. А бул болсо жана каарларда жекнайык болуп калат, жолдон чыгып кетет, ошолорду сүйрөп чыгып. Жакында дагы бир трак алган табыз, мындан бул 25 тонналык, ал 35 тонналык болот, кран менен. Ошо биринчи кыргыздардан биринчи болуп тоюн компания ачып көрөлү дедик да. Эң сонун жетишкен. Жакшы эме экен, мында прибыль жакшы экен. Например, өткөндө бир айтпадым, бокс трак могу жерден мостко кирип кетиптир, көпүрөнүн астына. Мияка чейин сүйрөп келгиче 7,5 миң төлөп берди да, 10 эле майыл. Чыгарып, мияка сүйрөп келсек бир жумадан кийин алып кетишти. Но при этом булардын өзүнүн расходун, эменин ачылганын, ошолорду эсептеп. Жакшы. Жана сиздер бир экөөңөр видео тарттыңар, э? Бирден суроо берип атканда силер что-то минтеп аттым. Помай кетти. Жок, бул көрбөй калдык шет, э? Биз көрдүк. Ооба деп башың менен өтүп атты, колуң менен минтеп аттым го, Акырын көрсөт. Ошондо отуп койсоң болбок экен. Жакшы, анан силер деген эмеге барып каласыңар да, Номадка да барып каласыңар. Ал биз Ренат менен тууган болуп кетебиз. Ал мен эме болот, кайним болот. Ал мен жездеси болом. Мен эме жактан да, жубайым жактан да. Мен деген Ренаттын апасы менен менин жубайымдын атасы бир тууган. Жакын бир тууган. Аябай жакынбыз. Конокторго чогуу болуп калабыз. Коорашып калабыз. Жакшы. Мияка келесиңерби, тияк келесиңерби, башка жакка барасыңар, биз кыргызбыз да, бири-бирибизди колдошубуз керек. Бизде эме менен бүтүрөлү, бир мындай калоо тилек, Кыргызстанга айтасыңарбы, туугандарга айтасыңарбы, досторго айтасыңарбы? Калоо тилек. Калоо тилек эмне десем, баардык кыргызстандыктарга айтам, ошо чет жерде жүргөн биздин элдерге айтам, ошо аманчылык болсун. Бөйдө Кыргызстан тышкары болобу, ошо көбүнчө эле мына жолдо жүрөбүз, тапканыбыздын берекесин берсин. Бири-бирибизге поддержка кылып, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Ошо аман эсен өзүбүздүн мекенибизге кайталы, баарыңарга ийгилик, ак жол, аман эсен. Кошулам жолдошума деп эле. Ооба биз негизи чет элде жүргөндө бири-бирибизди колдоп жүрүшүбүз керек. Анан биз монтип ачык айтканыбыз бул деген кыргызды иштегиле, үйүңөрдө жатпагыла деген сыяктуу гана чакырык. Силер деген аябай тонко айтпадыңар, жана грубо айткан жоксуңар да. Тур кыргызым, тур деп. Кекирген жоксуңар да, чынбы? Акырын тонко эле түшүндүрүп койдуңар да. Бирок моюнга алыш керек. Жаза кеткиле комментарийге силер эгер биздин видеону көрүп, ошол учурда праймды колдонуп иштеп калгандар. Просто бизге жаныбызга келип айтып атат, ооба биз иштеп калдык, рахмат деп атат, бирок комментарийге жазбай атат. Анан комментарийге баягылар эле жазып атпайбы? Нереально дегендерчи. Караңгыларбы? Ошого ар бир чет элде жүргөн кыргызым аман болсун, бири-бирибизди колдойлу, баарыңарга ийгилик, иштейм деп келдик, иштейли, Аллахым берекесин берсин. Чоң рахмат. Анан кечирим сурайбыз, могу кыргызыбыздын желегин мен эме үтүк алып келип койгом, үтүк деп коебуз. Кийинки видеодо көрөсүңөр түп-түз болот. Мыякта Американын желеги. Жакшы анда, ийгилик каалайбыз анда. Жакшы. Жакшы. Кийинки видеодо жолукчасы, сак саламатта болуңуздар.